Жакшы келечекке кадам таштап атыпсыздар. Мындай бир кесип тандайсыңар, эми кайсы жогорку окуу жайга барабыз же тандадыңар, бүттүлөр. Мына ошол боюнча бир акылдашалы, сүйлөшөлү деген максатта жыйналсаңар керек. Бүгүнкү күндүн ысыгына карабастан жыйналып аткандан кийин, демек карап турам 99% кыздар. Балдар жатса керек азыр көрөгөдө салкын жайда болуп. Ысыкта биз көп деле чыга бербейбиз эки жака. Бизге болбойт андай ысыкка чыкканга дегендей болуп. Кыздар дайым көп учурларда айтып келем, эң туруктуу, эң күжүрмөн, бизди коомду алга сүрөй турган биздин кыргыздын керемет кыздары деп. Ошону бүгүн дагы тастыктап отурасыңар. Келечегиңер кең болсун, кандай максаттарды алдыңарга койгон болсо, ошону жеткенге жараткан өзү жар болсун. Мындай кылабыз, бүгүнкү сүйлөшүүнү ачык жасайбыз. Өзүңүздөрдүн атыңыздарды айтсаңыздар, кандай сурооңуздар болсо так кыска берсеңиздер, ошол суроолорго жооп берсем. Туура болобу? Өмүралиева Бактыгүл. Нарын областынын Кочкор районунан келдим. Ошол профсоюз уюштуруп жаткан жети дубандан чогултуп жаткан тренингдин катышуучусумун. Сизге бере турган суроом, ушунча жолуңузда кыйынчылыктарды кандай жол менен жеңдиңиз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Кыйынчылыктын бүт баарын жеңе турган нерсе бул сабырдуулук, анан эмгек. Бүттү, башка нерсеси жок. Башка нерсе жок. Жөнөкөй эле, кичинекей эле тоңкулдак деген чымчык болот, карасаңыздар, тумшугу менен бир эле жерди чокуй берип ошол жерде ой болот. Анан бир чокканда эч нерсе болбосо ал учуп кетпейт да башка жака. Ошол эле жерди чокуй берет да, анан ой болот ошол. Кандай каттуу даракты. Ошол сыяктуу бир багытты алгандан кийин ошол багыт боюнча кете бериш керек, туруктуу болуш керек. Анан эмгек жана эмгек. Ошону менен жеңсе болот баардык нерсе. Башка жолу жок. Айланып өтөм десе жаңылышат. Дарак бир жерден көгөрөт деп, бир нерсени тандагандан кийин ошол кете бериш керек. Мен суроом деген, сиздин мен деген ийгиликтүү адам катары билем, мыкты саясатчы катары. Ошондо деген ушул ийгиликке жетиштин сыры эмне болду жана биринчи ийгилигиңиз эмне болгон? Ийгилик ар ким ар кандайча түшүнөт да. Мисалы, мына Бишкекте карасаңар, заңгыраган тамдары бар, керемет акча, байлыктары бар, иштеп аткан жумушу бар, бирок түк бактысы жок. Тынчтыгы жок. Үйүндө рахаты жок. Балдарынын рахатын көрбөйт. Туугандарынын рахатын көрбөйт. Жолдошторунун рахатын көрбөйт. Эртеден кечке чейин ойлогон акча деп жүрүп акыры бир күн жүрөк токтойт. Кедейлигинен кедей эмес дейт. Тойбогондугунан кедей дейт. Ушул Бишкекте эң мыкты керемет болгон даражага жетип, заңгыраган тамдары болуп, бүт акчасы болуп туруп, бактысыз кишиге караганда айылда, мисалы ошол Кочкор районунан келдик деп атасыңар, экөөңөр тең. Кочкордогу, Кыргызстандагы эң мыкты картошка ошол Кочкордо болот. Өзүнүн кичинекей бир бүлүшүнө картошка айдап, ошонун түшүмүн алып, ошону сатып, бала чакасы менен керемет болуп айылда жупуну жашап аткан кишинин бактысы Бишкектеги миллионер, миллиардер дегенге караганда 10 эсе бактылуураак болушу мүмкүн. Ошон үчүн рахмат. Ийгилик бул адамдын ички жан дүйнөнүн кабылдоосу. Бүгүн кандай сезип турасың өзүңдү? Ошонун өзү ийгилик да. Бирөөгө мүмкүн космоско учуп келсе дагы ийгилик эмес. А бирөөгө ошол айдаган картошкасы, же болбосо айдап жүргөн малдан жер дыйканчылыгынан бир киреше таап алган болсо, ошонун өзү чоң ийгилик. Аны ар кандай түшүндүрсө болот да ийгиликти. Мисалы менден көпчүлүк учурда жаштар сурайт да, кайрадан жаштыгыңызды кайтарсаңыз ушул жолду тандай береңиз деп. Тандайсың. Бирок көп нерсени башкача кылмак. Кимдир бирөөгө бул аябай бийик ийгилик көрүнөт да. Мага бул ийгилик катарында азырынча көрүнөт. Жашоо эми башталып атат. Жашпыз, Кудай буйрса. Аты жөнүм Жанышбеков Эрлан. Кочкор районуна караштуу Кумдуу айылынан болом. Азыр сизге бере турган суроом,
өзүңүз сиз дагы бизге окшоп ушундай абитуриент болуп, мектепти аяктап, сиз дагы жогорку окуу жайына тапшырган келгенсиз. Жана өзүңүздүн окуган кесибиңиз кайсыл? Анан өзүңүз ошол Бүтүн Кыргызстан деп саясий партиянын жетек лидерсиз. Эмне себептен ошол партиянын аты Бүтүн Кыргызстан болуп калган? Ошол жөнүндө маалымат бере кетесизби? Абитуриент болгон кез өзүнчө бир керемет, башка аалам, башка дүйнө, башка жомок. Биз ойлойбуз да, жана мектепти бүтүп, аттестатты алып чыгып кеткенден кийин өзүңдү башкача сезип каласың да. Бүттү, чоң киши болуп калдым дегендей. Барып, аскерден келгенден кийин барып тапшырдык, Кудайга шүгүр, экзамендерди. Менин кесибим Калинин, ал кезде Калинин, азыр Тверь мамлекеттик университети, тарых факультети. Ошол факультетте кыргыз мектепти бүтөсүңбү, орус мектепти бүтөсүңбү, айырмасы жок. Орус тил адабияттан дил маек эмес, сочинение жазчу. Эми айылдагы кыргыз мектепти бүтүрүп, Россияда 7 эң мыкты университет болот эле, союздун мезгилинде. Москва, Ленинград, Казан, ошол Свердловск университеттери сыяктуу болгон университеттерден 7-өө. Ошонун бири ошол биздин Калинин мамлекеттик университети. Ошого экзамен тапшырып биз өтүп кеттик. Кудайга шүгүр, ийгиликтүү аяктап, 2-нчи курстан баштап бүткөнчө мыкты студент катарында окудук. Алган билимге, ошол билимди берген ага эжекелерге бүгүнкү күнгө чейин ыраазычылыгымды билдирем. Биз мындай бир көз ачылбаган бир күчүктөй болуп барган болсок, ааламды, башка дүйнөнү башка көз менен каратып чыгарып койгон ошол мугалимдерге аябай чоң ыраазычылык билдириш керек. Абитуриент, аскерден кийин абитуриент болуп окуш аябай жеңил. Себеби сиздер азыр кийимиңерди өзүңөр жууп көрө элексиңер. Өзүңөр үтүктөп көрө элексиңер. Аскерге барганда кийимиңди өзүң жууйсуң, өзүң үтүктөйсүң, тамак ашыңды өзүң карайсың. Азыр элестетсем 18 жаштагы балдар элек да Германияга барып түштүк. Ошол жерден старшина болгонго чейин кызмат кылып келип, коммунисттердин катарына өтүп келип, аскердин отличники деген атка ээ болуп келгенибиздин өзү аябай чоң жетишкендик. Бүгүнкү күндө 18 жашар балдарды көчөгө нанга чыгаргандан коркосуң. Жиберип коюп, 4-5 мүнөткө жок болуп кетсе, кыжалат болуп кетесиң. 18ге чыктыңар, бирок өз алдынчалыкка ээ боло элексиңер да азырга чейин. Даярсыңарбы бул турмушка, даяр эмессиңерби? Аны ата-энеңер көбүрөөк жакшыраак билет. Бүтүн Кыргызстан деген аталышы мен жакшы ниет менен бирөөлөр баландай журт, түкүндөй журт дей берет экен да. Анан кандайдыр бир аймактардын аттарын коюп алып, ошого чыга берет экен. Менин ниетим, менин пикирим ушундай болгон. Кыргызстан батыш чыгышына, уруу-уруусуна, область районуна, түндүк түштүгүнө, улут-улутуна, уруу-уруусуна бөлүнбөгөн. Биз бүтүн Кыргызстан болсо, биздин мамлекетибиз бүтүн болсо, элибиз бүтүн болсо деген максат менен ошол бүтүн Кыргызстан деп койгонмун. Ошондо кээделери эмне бул жыртылып калыптырбы, бөлүнүп калыптырбы деген дагы бир жаман ооздор болгон. Бүгүнкү күндө актуалдуулугу көрүнүп атат. Мына карап көрсөңүздөр, аябай актуалдуу болуп атат бүтүн Кыргызстан. Кайдан экенине карабастан мен кыргызстандыкмын деген сөздү айта албай аябай жаман болуп атабыз. Ушул нерсени токтотушубуз керек. Мына Украина бөлүнүп атат, бөлүнүп калды, Грузия бөлүнүп калды. Бүтүн турган мамлекеттер эмне болуп атат? Менин максатым, тилегим ошол ата-бабалардан калган касиеттүү биздин элибиз, жерибиз кийими да бүтүн болсо, үй бүлөсү да бүтүн болсо, мамлекети да бүтүн болсо деген максатта ушундай атты койгонбуз. Рыскулова Кайыргүл, Нарын областынын Актала район Терек айылынан келдим. Сизге суроом мындай. Сиз өзү коррупциясыз жашоо деген киши эмессизби? Мусулман баласына коррупция деген сөздүн өзү тозокко барасың дегендей болуш керек да. Коррупциясыз жашоого мен 100% ишенем. 100% ишенем. Эгер бизде ыйманыбыз бекем болсо, мен дайым айтам, мамлекетке биринчи кезекте эмне керек деп. Мыйзам, конституция деп кыйкыргандардын баары калп. Ишенбегиле. Конституциябызды жоготуп эле жашап атырбыз, билбептирбиз го конституциябыз жоголуп кеткенин. Кийин издесек таппай калбадыбы? Мыйзам дагы эч нерсеге ээ болбойт. Конституцияң дагы эч нерсеге ээ болбойт.
эгерде көкүрөгүңдө ыйманың болбосо. Ыймандуу мамлекетте мыйзам көп иштебейт. Адам ыймандуу болсо уурдабайт. Адам ыймандуу болсо алдабайт. Адам ыймандуу болсо биринин акысын бири жебейт. Бирөөнүн сөзүн жерге таштап кетпейт. Берген убадасын бекем кармайт. Ыймандын өзү керемет мыйзам. Ошондуктан коррупциясыз жашаса болот. Мен терең ишенем. Биз жашап келгенбиз. Сиздер менен биргеликте Кудай буйрса биз ошондой мамлекетти курабыз деген ишеним менен жашап атабыз. Мен Кошкор районунда Комсомол айылынан келдим. Сиздин эң биринчи эле сизге ийгиликтерди каалап кетем. Ушул узак жолду басып өттүңүз. Көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип мындай азыркы убакта Кыргызстандагы эң ийгиликтүү адамдардын катарына кошулуп отурасыз да, азыркы убактачы. Ошол себептен мен берер суроом мындай: сиз бул жашоодон эмнени таптыңыз жана эмнени жоготтуңуз? Ошол суроого жооп бере кетесизби? Адам баласы ар бир кадам сайын бирдеме табат да бирдеме жоготот. Мисалы мен азыр сиздер менен жолугуп, жап-жаш балапансыздар, мен сиздерден бир нерсе таап кетем да, бир нерсе үйрөнүп кетем. Эмнени таптым да эмнени жоготтум деген табигый жоготуулар болот. Ата менен ненени жоготосуң. Табигый жоготуулар болот, кээ бир досторду жоготосуң. Жора жолдошторду жоготосуң. Табигый жоготуу өмүрүң жоготосуң. Баратат да өткөндө сиздер сыяктуу Чаткал районунан келген окуучулар менен жолугушуп атканда айттым эле да, кечээ ушул атамдын аркасынан баштыгымды көтөрүп алып, биринчи класска баратканымды карасам, ошондон бери бир көз ачып жумганча 47 жыл өтүп кетиптир. 47 жыл өтүп кетти ошондон бери. Бул жоготуу. Бирок ошол жоготуунун жолунда сөзсүз бирдеме табасың. Тапканда эмнени табасың? Тажрыйба табасың. Кап-кара болгон чачыңды агартасың. Топ-томолок болуп турган жүзүңдү бырыш басат. Көпчүлүк ишенимдердин баарына адамдар көңүл айнайт, жийиркенет. Бүгүнкү күндөгү эң оор маселе ишеним. Ишенбейсиң да, биз эч кимге ишенбей калдык. Силер да ишенбейсиңер. Кошунаңарга да ишенбейсиңер да. Биздин эмнегедир бала кезде ушундай деп сүйлөштүкпү, макулдаштыкпы, келиштикпи десек, келиштик деп кел кол бер дейт эле, колду берип коюп кетет эле да. Бул бүгүнкү күндөгү нотариустардын бекиткен мөөрүнөн бекем эле да берген колчу. Бүгүн андай нерсе жок да. Бир күндө 5 жолу сөз бересиң, 5 жолу бузасың, 5 жолу алдайсың. Бүгүнкү күндө ишеним жок. Ошол айылыңарда билесиңерби? Атаңар бир досунан конок келип калса, бир козу бере тур. Менин малым жайлоодон түшкөндө берем десе береби бүгүн? Бербейби? Көрдүңөрбү? Биздин кезибизде атанын өзү эмес бизди жиберчү да, бар, баланчынан барып бир жакшы конокко жараган коз алып кел. Күздө берем деди деп айтып кой деп койду. Барып айтсаң жетелетип берип берет эле. Бүгүн андай кылбайт. Ошон үчүн заман өзгөрдү деп атабыз, заман ошол эле. Пейил өзгөрдү. Адамдар бири-бирине болгон мамиле өзгөрдү. 82 жылдарында, 83 жылдарында мына Киев көчөсү турат. Ушул жерден анда-санда гана машиналар өтчү. Анан көчөгө чыкканда жөө жүргөн кишилерди карасаң, айрыкча сиздер курактагы жигиттерди, кыздарды карасаң, ачылган гүлдөй болуп чыгышчу көчөгө. Мен каттуураак десем кечирим сурайм. Шым кийип жүргөн кыздарды көрчү эмеспиз. Чачтарын саксайтып жүргөн жигиттерди көрчү эмеспиз. Анан жанакы жалаң аяк тапчка кийип алган жигиттерди, кыздарды көрчү эмеспиз. Жыртылып калган кедей кембагалдардын шымын көрчү эмеспиз. Азыр атайын жыртып алат кыттып, же тизеси чыгып кетет деп коркобу. Мына ушундай нерселерди көрчү эмеспиз. Жигиттер менен кыздар аралыкты сактап басышат. Азыр парктарда 2 киши, 1 киши болуп туруп калып атат, өтө албай кыйналып атасың. Башта башкача эле, баары бир башкача эле. Анан улууларга, өзүнөн чоң кишилерге мамиле такыр башкача эле. Көчөдө сөгүнчү эмеспиз. Көчөдө семчке чактырчу эмес.
көчөдө бөтөлкөнү көтөрүп алып ичип жүрчү эмес, мына кайдан келген жапайы дечү. Азыр кадыресе көрүнүш болуп калды мунун баары. Ошон үчүн эски замандын баарын бүгүнкү күндө жамандап атат. Эски заман керемет, бүгүнкү 10 заманга алмаштыргыс мыкты жактары көп эле. Советтер Союзунун мыкты жактары аябагандай көп эле. Мына азыр силер талапкер болуп келдиңер. Кайда жатып атасыңар? Туугандарыкында жатып атасыңар. Ал мезгилде талапкер болуп келген кишиге жатакана берилет. Жатакана берүүчү. Шейшептериңерди жууп, бар 10 күндө алмаштырып берүүчү. Бекер жатакана берилет. Жомокпу? Жомок. Жашоодогу бактылуулуктун сыры эмнеде? Анан дагы бир суроом, бул мени ойлондурган суроолордун бири. Азыркы учурда бул Кыргызстандын жаштарына эмне керек? Бактылуулуктун сыры. Жашоого койгон максат эмнеде? Дейл Карнегини билесиңерби? Окудуңарбы? Мына ошодон бир мисал келтирейин силерге. Бир бала дейт, ошол Дейл Карнеги өзүн айтат. Жап-жаш болуп жүрүп, чуркап жүрүп, 5 жерде иштей албай дейт, 5 жерден жумуш таппай. Джон Стейнбекти уккансыңарбы? Джон Стейнбектин турмушунан. Бут кийим алганга акчам жок дейт. Тамак ичерге акчам жок дейт. Нью-Йорк шаарында ошондой бир курьер болуп жумушка кирдим дейт. Бүгүн пицца ташып атасыңарбы? Ал кезде гезит ташычу да. Бүгүн гезит ташыган киши жок да, китеп ташыган киши жок. Бүгүн пицца ташыйт. Суук түшүп калган дейт, жаан чачым болуп атат. Аябай суукта чуркап баратып ыйладым дейт да. Эмне үчүн менде элдин балдарындай болгон бут кийимим жок деп ыйладым дейт. Ыйлап баратам дейт. Ошондо бир көчөдөн бурула калсам, бурчта бирөө олтуруптур дейт. Эки буту жок экен, тилемчилик кылып олтуруптур дейт. Анан ага караганда мен өз бутум менен басып жүрөм го. Демек мен бактылуу экенмин деп ошондо бактымды сездим дейт да. Бакыт деген бул салыштырмалуу. 2006 жылы Нарында бир чоң жыйын өткөрдүм, шаардын чоң залында. Ошол жерде бир аксакал туруп айтты. Айланайын тиги Аскаракай алып келип түрмөгө салбайсыңарбы деди. Мен айттым, аксакал, жашыңыз канчада, момчада дейт. Канча коюңуз бар деди. Жетет дейт, 30-40 коюм бар дейт. Момча уюм бар дейт. Көрдүңүзбү аксакал? Сиз эрте менен койлоруңузду айдап, уйларыңызды айдап, кечинде айдап келип, короого киргизип, небереңиздин тердеген башын жыттап, кемпириңиздин чайын ичип, үйүңүздө отурасыз. А киши Кудайдын түрмөсүндө отурат. Кыргызстанга келе албаса, апасы өттү келип топурак сала албаса, Куран окута албаса, агасы өттү келе албаса, Куран окута албаса, бул деген ааламдын түрмөсү эмеспи? Десем ошол жерде келип тура калып кол чаап жүрөт. Биз адамдын ойлоп тапкан түрмөсүнөн эмес, жараткандын түрмөсүнөн коркушубуз керек. Эгерде жүрөгүң капаска түшүп калса, бул жараткандын түрмөсү. Мен да Нарын областына караштуу Кочкор районунан келдим. Мен суроом, бул жашоодо эмнеге өкүнөсүз? Бул биринчи суроом да, экинчи суроом, динден да кеп кылып жатасыз, өзүңүз намаз окуйсузбу? Рахмат, иштериңизге ийгилик. Мына мен 14-жылы өмүр, өкүнүч, кубаныч деген бир макала жаздым эле. Жаңырды деген десине жарыяланган. Өкүнүч аябай көп. Мен өкүнөм. Бүгүнкү күндө биздин кечеки жадырап жайнап турган бак деп оозуна сар жагынан жүрөгү көрүнгөн ушунчалык акпейил элибиз эмне үчүн мындай майдаланып кетти? Ошого өкүнөм. Биздин жигиттер эмне үчүн жигит боло албай калды? Ошого өкүнөм. Биздин кыздар эмне үчүн аял затка таандык назиктигин жоготуп койду? Ушуга өкүнөм. Биздин жаштар эмне үчүн сабатсыз болуп баратат? Ушуга өкүнөм. Биздин аксакалдар эмнеге эки сүйлөйт? Ушуга өкүнөм. Биздин жетекчилер эмне үчүн чечим кабыл ала албайт? Ушуга өкүнөм. Өкүнүч ар кадамда бар. Ар бир кадамда өкүнүч бар. Ошондуктан жалгыз эле мунуга өкүнөм, а буга өкүнбөйм дегендин өзү туура эмес.
ар бир кадамыңа өкүнөсүң. Айрыкча жаштар атаң менен энеңди өз убагында сыйлай албай калганга катуу өкүнөсүң. Башыңды дубалга 1000 жолу уруп ыйлайсың, кайтара албайсың. Мектептеги күндөрүңдү туура эмес өткөрүп койгонуңа өкүнөсүң. Бар да өкүнүч адам баласында жүрөк болгондон кийин кубанычка караганда өкүнүч көбүрөөк болот бул өмүрдө. Себеби бул жалган дүйнө деп коет. Сен өкүнбөсөң сени өкүнтөт бирөө. Намаз окуйсузбу дегендей суроолорду көп берет. Кудайга шүгүр. 5 убакыт намазды окуйбуз. Кээ бир кишилердей болуп камера көтөрүп алып барып эмес, жакшынып алып, же болбосо мени көрүп атасыңарбы дегендей көрүнүш үчүн эмес. Сен намаз окуганың Аллах менен жекеме жеке өзүң менен сүйлөшүү. 5 убакыт чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Биз кыйындыгыбыздан же болбосо местүүлүгүбүздөн окубайбыз намазды. Жараткан ошол нерсени жүрөгүбүзгө салып койгон үчүн окуйбуз. Жараткан өзү чакырган гана киши барат мечитке. Чакырбаган киши барбайт. Биз да ошол чакыргандардын арасына кылып койгон үчүн чексиз шүгүрчүлүк келтиребиз. Ошон үчүн кандайсыз деп суроо бергениңизде шүгүрчүлүк деп жооп бердим. Шүгүрчүлүк дегендин ичинде баардыгы бар. Эми ошол күндөрдү бизге насип эткен болсун. Соңку демибиз чыкканча ошол туура жолдон адаштырбасын да. Эң негизгиси шайтан менен напсинин азгырыгынан сактасын. Бардык бале ошол эки азгырыктан болот. Шайтан менен напсинин азгырыгы. Напсиңди тыйсаң, көптөгөн арам нерседен алыс болосуң. Шайтандын азгырыгына туруштук бериш үчүн эмне болуш керек? Оозуңда келмең болуш керек да. Иманың бекем болсо, ал алейхина аля сага жолой албайт. Ошондой соңку демибиз чыкканча ошол жолдон адаштырбасын деп дуа кылабыз, бата кылабыз. Умра сапарын жасап келдик, мындан бир 3 жыл болуп калды. Аллахтын үйү деген Кабага барып келдик. Менин чоң аталарым дагы, таяталарым дагы аябай динге жакын кишилер болгон. Атам өзү мугалим, мектепте мугалим болуп, бир эле мектепте иштеп жүрүп, өмүр бою ошол жерден пенсияга чыккан киши. Атамды да, энемди да акыркы сапарга узатканмын. Акыреттерин Аллах абад кылган болсун алардын. Менин апам тынымсыз 70 жыл намаз окуган киши. 9 жашында баштаган экен, 79-га караганда кетти. 70 жыл намазын үзбөгөн киши. Биз ошол кишилерге, атабыз да ошондой, биз ошол кишилерге татыктуу болушту жараткандан суранып жашап келебиз. Эгерде ушул убакта, ушул саатта сиздин апаңыз алдыңызда тирүү болуп турса, сиз эмне кылмаксыз? Эгер бүгүн апам тирүү болсо, мен алдыңарда турмак эмесмин. Мен апамдын алдында турмак. Мен апам ушул сааттарда мени ким чакырса да бармак эмесмин. Мен апамды көп элестетем да ошол буту кургап, баягы даарат алып атканда карап отурсам, ошо буттары кургап калган учур болсо, момундай бүдүр таштарды алып алып, ошол таштар менен кырып буттарын жакшынакай кылып жууп, анан кийин дааратын алып алып намазга туруп кетет эле да. Эгер мен бүгүн апам тирүү болсо, бутун мен жууп берет элем. Бутун мен жууп алып, мен тамандарын нөөтүп, таманын бетине коюп жатмакмын. Мен карап туруп, же болбосо бутуна суу куюп берип, кыйратып койгондой болуп, бутуна суу куюп берип коюп турмак эмесмин. Мен Кыргызстандан же болбосо Бишкектен башка жака кетсем, Кыргызстан оодарылып кетчүдей болуп, үйгө барсам, апам шашылып, чай ичип кетип алам десе, мен шашып атам деп, ушундай кылбагыла. Дүйнөм өрттөнүп кетип барса дагы, апамдын алдында кал. Дүйнөң оодарылып кетпейби мага десе. Мен жумушка барбай калсам, Кыргызстан токтоп кала тургандай болуп жүрдүм. Энем кетти, Кыргызстан турат. Мен кетем, Кыргызстан тура берет. Мына ошол жалган сезимге берилмегиле. Мен барбай калсам иш токтобойт. Сага чейин токтогон эмес, сенден кийин да токтойт.
энеңдин барып бутун кучактап мен мүмкүнчүлүк болушунча апа ишим бар деп мен жарбызадан чыкмак эмесмин. Ошондой. Мен атам тирүү болсо ар бир мезгилине жараша кийимин өзүм тигип бермедим. Бишкектен келип тигип бермедим. Кыйратып койгондой болуп, барганда бир көйнөк алып берип коюп, дүйнөнү аударып койгондой болуп турмак эмесмин. Карындашым аябай катуу суроо бердим. Мен андан ары карай улантпайын, себеп кээ бирөөлөр аябай ушу бүтүп Мадумаровдун көз жашын көргүсү келет да. Мен көп көз жашым чыгарат, бирок эч ким көрбөйт, билбейт. Көзүң ыйлабаса дагы жүрөгүң аябай сыздайт. Ошон үчүн кимдин ата-энеси бар болгон болсо, көп эрдик жасабагыла. Ошол эненин батасын ала берсеңер, атанын батасын ала берсеңер, рахаттын баары ошонун ичинде экен. Кудай жолуңарды ачсын, ден соолугуңарды бекем кылсын. Ар кандай бөөдө кырсыктардан, асман жерден келүүчү балелерден өзү сактаган болсун. Иманыңарды бекем кылсын, кадамыңарды ишенимдүү кылсын. Ким болсоңор ошол болгула. Негизгиси ыймандуу, адилеттүү, элибизге, жерибизге кызмат кыла турган жигиттерден, кыздардан болушуңарды жараткан насип этсин. Ушул чакырып, сиздер жолугушууга чакырганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Дагы бир канча жылдар өткөндөн кийин биз ушундай болдук эле, ошондой жолуктук эле деп жакшы кесиптин ээлери болуп калганыңарда жолугушууну бизге насип этсин. Баарыбызга рахмат. Мен Жалал Абад областына караштуу Алапка районунан келдим. Негизинен бул тренинг мен үчүн эң жакшы деңгээлде өттү. Мен Адахан Мадумаровду өзүмүн күмүр туткан адам катары көрөм. Адахан Мадумаров бул тренингде абдан сонун сөздөр сүйлөдү жана ата-энени сыйлоону жана өзүнүн ошол ата-энесинин жоктугуна байланыштуу бизге ата-энени кандай бактоону дагы үйрөттү. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Камчыбек кызы Кундуз. Мен дагы бүгүнкү тренингке катышып өзүм абдан жакшы насааттарды, кеңештерди ала алдым. Өзгөчө Мадумаров мырзанын мага берген кеңеши бул ата-эне боюнча берген кеңеш абдан мага таасирленди десем болот. Мындан ары дагы ошо Мадумаров мырзанын кеңешине таянып, ошонун берген кеңештеринин керектүүсүн өзүмө жыйып алам деген сиздерге ишенич берем. Саламатсыздарбы? Мен Рысколова Кайыргүл. Мен өзүм Нарын областынан келгем. Мадумаров бүгүнкү тренинг абдан жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Анткени Мадумаров мырзабыз абдан өзүнүн сырлары менен дагы чечишти, бизге бөлүштү сырлары менен. Абдан толкунданып жаткан кезибиз. Буюрса абдан патриоттуу кыздардан болуп, мекенибизге, элибизге, жерибизге кызмат кылабыз. Аты жөнүм Жанышбеков Эрлан. Бүгүнкү өткөн тренингди уюштуруп берген жалпы Профьюз коомдук бирикмесине өткөрүп жаткан агай байкелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана да ушул болуп өткөн тренингке келип берген белгилүү саясатчы Адахан Мадумаровго анын айткан сөздөрүнө, жеке адамдык сапаттарына терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Келечектин ээлери жаштар демекчи, ушул жаштардын коомго бир пайдалуу адам болуп чыгышында Адахан Мадумаров өзүнүн жашоосунда басып өткөн жолдорун, адам кандай болуш керек, адамгерчилик, ыйман бардык жагынан бизге сабак берди. Ошол жагынан Адахан Мадумаров мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Мен Дүйшөнбекова Султери, Талас облусунун тургуну болом. Адахан Мадумаров бул өзү абдан жөнөкөй адам экен. Жөнөкөй, ыймандуу, абдан кичипейил, жароокер, ушунчалык бир адамдын жан дүйнөсүндөгү бир кандайдыр бир сөздөрдү да, кандайдыр бир сезимдерди жүрөктөн бир кандайдыр бир сезимди сууруп чыкты десем болот. Мен буга чейин мындай жан дүйнөсү күчтүү адамды мен жолуктура элек болчумун. Бул адам мен үчүн абдан бир менин жан дүйнөмдө деги эле келечектеги жашоомдо бул
үлгү катары калды десем болот. Мен Адахан Мадумаровго терең ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүнкү өтүп жаткан тренингдин алкагында биз Адахан Мадумаровдун чыныгы адамдык сапаттары менен кошо айтылат го кыргыз элинде атагын алыстан ук, жанына келсең бир киши деп. Ошол буга чейин эле Атахан Мадумаровду жөнөкөй киши экенин угуп, элден угуп жүрсөм дагы, бүгүн өзүң көргөндө бул адамдык сапаттары, жөнөкөйлүгүнө жана ошондой эле өзүнчө башка бир адамдарга окшобогон инсандык өзгөчө мүнөзү бар экенине дагы бир жолу ынандым. Анткени ушул тренингдин алкагында ал адам менен таанышуу менен анын ошол турмуштук тажрыйбасын, анын көргөн кыйынчылыктары угуу аркылуу мен өзүмө дагы кандайдыр бир деңгээлде мотивация алдым деп айта алам. Көпчүлүктүн суранышын менен өтүнүшүнүн негизинде Кыргыздын белгилүү беделдүү саясатчыларынын бири, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын башчысы, канча бир чакырылыштардын жогорку кеңештин канча бир чакырылыштардын депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду чакырганбыз. Мына ошондой улуу инсан экенине, мыкты инсан экенине, кандайдыр бир деңгээлде атак даңкка, абройго ээ болгонуна карабастан ушул биздин суранычыбызга, өтүнүчүбүзгө макул болуп ушул жерге келип, келечек ээлерине өзүнүн шык демин берип, асыл ой алтын тилектери менен бөлүшүп, көкүрөктө уйган улуу максаттарын арнап батасын бергендиги үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз.